7 тез жардам унаасы жана 12 күч түзүмдөр өкүлдөрүнүн автобусу Жогорку Кеңештин имаратынын дарбазасы жана башка. 5 октябрда болуп өткөн окуядан кийин башкала өзгөчө борбордук ала тоо аянты 4 миллион сомдон ашык суммага жабыркады. Учурда мэрия алдындагы муниципалдык ишканалардын кызматкерлери калыбына келтирүү, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүшүүдө. Андан сырткары тез жардам станциянын 7 машинеси жаракат чыкты. Ошонун ичинен 2 машиненин ичиндеги болгон медицина жабдыктарын баарын талкуулап кетишти. Алар кимге керек белгисиз. Ошого да карабастан биздин дарыгерлердин бригадасы толук кандуу, топтолуу, ыкчам тез жардам дагы эле аткарып жатат. Шайлоодон кийинки окуяда аянтта чогулган эл таштамандарды сындырышып, көчө шам чырактарын талкалашкан. Борбордук аянт эле 4 миллион сомго жабыркаса, курулуп жаткан эс алуу сейил бактарынан тротуарлар үчүн таштамандар, жумушчулардын шаймандары, суу түтүкчөлөрү да уурдалган. Аны менен жалпы чыгым 19 миллион сомду түзгөнүн Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гулия Алмамбетова билдирди. Азыркы күндө бир топ ушул көчөдөгү кандай жумуштарды жасап атсак, жолдорду оңдоо, тротуарларды оңдоо, анан кийин ынтымак экинчи тарабы башталган. Ошондо дагы бир топ биздин аспаптарды уурдап кетти. Керек болсо Пушкин көчөсүндөгү жада калса жерде жаткан түтүктөрдү уурдап кетишти. 5 октябрдан кийин бир канча мамлекеттик жай, имараттар массалык уурдоого туш болушту. Учурдан пайдаланып, белгисиз адамдар тарабынан Бишкек шаарынын мэриясынын баалуу сервердик аппараттары талкаланып, эшиктер сындырылып, видео байкоо системасы жабыркаган. Ошол себептен мэриянын сайты үзгүлтүккө учурап, учурда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат деп билдирет муниципалитеттин өкүлдөрү. Айза Камчыбекова, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.